Саламатсыздарбы, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, баардыгыңыздар менин түз эфириме куш келдиңиздер. Анда эмесе элдер акырындан кошула берсин. Эми ар бириңиздерге кайрылып кетет элем. Сиздин атыңыз ким болот, кайсы шаардан, кайсы жерден жазып атасыз, ошону белгилей кетиңиз. Мен бысымылдап акырындан баштай берейин. Эгерде ушул видео сиздерге кызыктуу болсо, анда кунт коюп угуп, мына тетрадь ручкаңарды алып, конспекттеп жазып алыңыздар. Бүт сурооңуздарды видеонун аягында, түз эфирдин аягында берсеңиздер болот. Тартипти сактап отурабыз. Бул жерде модератор отурат. Эгерде биздин видеого тиешеси жок бир сөздөр жазсаңар, анда модератор дароо кара тизмеге киргизип коет. Анда эмесе баштайлы. Бүгүн мен саат 5-тен баштап кечки 9-га чейин жеке консультация бердим офлайн. Адамдар абдан көп мындай суроолор менен келди, бирок ар бир мага жеке кайрылуунун негизги өзөгү өзүнүн багытын таппай жүргөндүктөн болуп атат да. Адам мына мен эмне үчүн, кайсы багыт үчүн жаралгам, ошол багытты жазаса болобу же болбойбу, менин күчтүү тараптарым кандай, ушул жактан ийгилик жарата аламбы деген кайрылуулар менен келип атышты да. Мен бардыгына бирден жооп берип аттым. Мына анда эмесе адамдын күчтүү бир таланты, кандайдыр бир багытка жаралгандыгы те кичинекей чагынан эле билинет да. Кээ бирөө сүрөт тартууга абдан мындай күчтүү тараптары анык болуп, сүрөттү жакшы тартат. Экинчиси тигүүгө абдан жакын болот экен, үчүнчүсү ырдаганга, төртүнчүсү бизнеске. Мына мисалы үчүн ата-энеси, аялы күйөөсү кичинекей баласын ээрчите келиптир. Ал баласы 11 жашта экен. 11 жашта туруп, кичинекей козуларды алып, аларды чоңойтуп, кайра сатып, 150 000 сом пайда көрүптүр да. Демек, бул баланын ушундай кичинекей чагынан баштап эле бизнеске чоң жөндөмдүүлүгү бар. Ошондуктан ата-энеси дароо ошол күчтүү тараптарын аныктаганда ага жол көрсөтүп, поддержка бериш керек да. Анан кээ бир ата-энеси келип атты, мына менин балам аябай сүрөттү жакшы тартат, бирок ал сүрөттү жакшы тартса эле, башка анын жанагы мусулман достору күнөө болот, тартпа дей беришет. Анан ушинтип бул эканчы болуп атат, кандай кеңеш берет элеңиз деп айтат да. Анан мен мындай кеңеш берет элем. Мына Алла Таала жаратканда ар бир адамды өзүнүн таланты менен кошо жаратат экен да. Демек, ошол күчтүү тарабы менен элге кызмат кылсын, өзү да бактылуу болсун деп жаратса, эмнеге аны жазабаш керек да. Мейли ал портрет тартпай койсун, бирок башка жаныбарларды тартса болот, архитектурадан бир проекттерди чийсе болот. Ошентип өзүнүн күчтүү тарабы аркылуу бул жакшы бир элге пайдасын тийгизе алат да. Ошондуктан эгерде сиз кандайдыр бир күчтүү тарабыңыз бар болсо, талантыңыз бар болсо, сиз аны жазашыңыз керек. Бирок экинчи дагы часто берилген суроо, мына мисалы үчүн мен азыр айлыкта иштеп атам, пайда көрүп атам, акча таап атам, бирок эми ушунун баарын тыштап салып, ушул күчтүү тарапка багыт алыш керекпи? Ушул багыт аркылуу бир киреше жазайм деп ишти аткарыш керекпи деген суроону берет да. Эми мен баардыгыңыздарга айтат элем, эч качан азыркы айлыктагы жумушуңузду тыштап салып, тигил өзүңүздүн күчтүү тарабыңызга багыт албаңыздар. Бардыгын параллельно жазаса болот. Айлыктагы жумушуңузда иштей беришиңиз керек, бирок өзүңүздүн күчтүү тарабыңыз менен багытты параллельно жазап, ал жактан акырындан өзүңүздүн аудиторияңызга таанылып, соцсеттерди жүргүзүп, акырындан клиентский базаны түзүп башташ керек да. Сизден бир адам ошол күчтүү тарабыңызга багытталган товарыңызды алса же услугаңызды алса, анда сиз ошол кардарды мындай түбөлүк кардарга айландырышыңыз керек да.
бир жолу эле сатып пайда көрүш керек эмес, аны менен мындай узак мөөнөттө жакшы мамиле түзүш керек. Ошентип отуруп клиентский базаңызды көбөйтүшүңүз керек да. Анан ал клиентский базаңыз жакшы киреше алып келип баштаганда тигил основной жумушуңузду жарым ставкага кыскартсаңыз болот. Ошентип көбүрөөк убакыт энергияңызды күчтүү тарабыңызга багытталган жумушка берсеңиз болот да. Ошентип отуруп анан акырындан 70/30, 80/20 болуп атып, анан 100% көңүлүңүздү, энергияңызды өзүңүздүн багытыңызга бере аласыз. Жөндөн жөн эле баардыгын тыштап салып, мен арендага ушул помещениени алам дагы өзүмдүн жумушумду жасайм деген бул өтө чоң жаңылыштык. Анан көп туура эмес курстардагы коучтар толтура болуп кетти. Сен эмне ишкерлик кыла албайсыңбы? Ишкерлик кыл, айлыктан чык деп айта берет да, ал туура эмес. Анткени көп акчасын эптеп бирөөдөн таап, карызга сурап же кредит алып туруп бир ишти баштайт, анысы сөзсүз дароо болуп кетпейт да. Анткени жеке ишкерлик бизнес баштаганда сөзсүз түрдө каталардан өтүшүңөр керек да. Биринчи жумушуңуз болбой калышы мүмкүн, экинчи жумушуңуз болбой калышы мүмкүн. Бирок сиз болбой калган сайын тажрыйба топтой бересиз да. Билим тажрыйба топтой бересиз, анан үчүнчү же төртүнчүсү болушу мүмкүн. Ошондуктан эч качан айлыктагы жумушту тыштабай, өзүңүзгө жаккан багытты параллельно акырындан баштап, элге таанылып, аудитория топтоп, клиентский базаны кура бериш керек. Анда эмесе мындай дагы суроо болот да, мен күчтүү тарабым барбы же жокпу, мен билбей жүрөм деп айтышы мүмкүн да. Эмнеге дегенде, ар бир адамдын төрөлгөндө эле күчтүү тарабы болот. Күчтүү эмес тарабы, то есть күчтүү тарабы жок төрөлгөн адам болбойт да. Ар бир адамдын күчтүү тарабы бар. Просто кээ бир адамдар ошол күчтүү тарабын, өзүнүн талантын мындай барктабайт экен да. Муну баардыгы эле билет болуш керек, ушуга кантип акча сурамак элем, мындай эле кылып кое берейин дейт да. Эгерде бул күчтүү тарабыңызга багытталган жумушуңузду сиз бекер эле баардыгына жазап бере берсеңиздер, анда элдер аны барктабайт, баалабайт. Өмүрүңүз, убактыңыз кете берет да. Сиз утуласыз, башка адамдар утат. То есть бул туура эмес мамиле. Сиз мамиле курганда, бир услугаңызды көрсөткөндө, товарыңызды сатканда эки тарап тең утуш керек. Тигилерди утуш керек, сиз да утушуңуз керек да. Сиз услуга көрсөттүңүз, анын жашоосу жеңилдеди, сиз дагы бир кандайдыр бир киреше көрдүңүз. Эгерде ал утуп, жакшы бир ийгиликтерге жетип, бирок сиз эчнекеси жок калсаңыз, анда сиз утула берген болосуз да. Ошон үчүн Кудай берген, Алла Таала берген күчтүү тарабыңызды только гана сатам деп дагы отурган туура эмес да. Мына мисалы үчүн мен акысыз видео эфирлерди өткөрүп турам, YouTube'га акысыз видео сабактарды киргизип турам. Мына бүгүн саат 5-тен баштап кечки 9-га чейин 4 саат тынбай офлайн акысыз сабак бердим, консультация бердим. Мунун баары эмне үчүн кылыш керек? Сиз бир айда бир же бир жумада бир профилактика аркылуу ушундай акысыз нерселерди жазап турушуңуз керек. Эмнеге дегенде, сиз бул жакшылык, күчтүү тарабыңыз менен элге кызмат кылганда, сиз асмандан кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн бир копилка бар деп элестетип коюңуз да. Ошол копилкага сиз жакшы ниет менен салым кылып атам деп элестете бериңиз. Сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, андан ошондой жооп келбесе деле, жанагы копилкадан сиздин жакшылык кылган бүт жакшы бир иштериңиздин баары көбөйүп, анан кайра сиздерге кайтат да. Башка адамдар аркылуу, башка ситуация аркылуу сөзсүз түрдө кылган эмгек пайдаңыз ал жерде калбайт. Ал сизге мындай көбөйүп туруп анан кайра келет да. Ошон үчүн урматтуу менин мекендештерим,
кантип күчтүү тарапты тапсам болот дейт. Мына атайын мен 2008-жылы студенттерге ораторский искусство боюнча сабак берип баштаганда көп студенттер мынтип кайрылды да. Мен азыр тапшырган кесибимди жакшы көрбөйт экенмин. Ата-энем мажбурлап ушул кесипти тандап окуп атам, бирок мага жакпайт. Кантип мен өзүмдүн жакшы көргөн кесибиме перевод кылып, өткөрүлүп ошол жерден окуйм дегенде мен хорошо, мен изилдейин деп туруп анан көп изилдедим да. Көрсө атайын тесттер болот экен. Ошол тесттерди алып келип, профориентация деп коет. Ушул тесттерди өтсөңөр, өзүңөрдүн күчтүү тараптарыңызды таап, багытыңызды тапканга жакшы бир жеңилдик болот экен деп анан тесттерден өтүштү дагы, өзүнүн күчтүү тарабын, кесибин, багытын таап, туура кесипке кайрадан тапшырып, анан бактылуу, шайыр болушуп, жакшы бир ийгиликтерди жарата баштады. Сабагынан дагы, жашоосунан дагы. Демек, ошол бүт тесттердин баарын камтып, мен ийгилик жолу деген китепти жазгам. Ал китеп 4 жолу басылып чыкты. Кыргыз китеп палатасынан жаштар арасында эң көп окулуучу китеп деген наам алган. Азыр Кыргызстандын ар бир китеп дүкөндөрүндө сатылат. Анын аталышы ийгиликти күтпө, аны жарат деген китеп. Ошол китеп дүкөндөргө барып, алып, окуп, тесттерден өтүп окусаңыз болот. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтам, бул дүйнөгө ар бир адам күчтүү тарап таланты менен жаралган. Биринчиден аны табыш керек, экинчиден аны баркташ керек, үчүнчүдөн элге мен кызмат кылып атам, эмнеге аны сунуштагандан мен уялышым керек деп өзүңүзгө болгон ишенимди жогорулатып, ошону сунуштап сатканды үйрөнүшүңүз керек да. Анткени элестетиңиз, мисалы үчүн бирөө англис тилден сабакты берип атат, бирок ал жакшы бере албай атат да. Мисалы үчүн жарым жыл эптеп анан бир бала акырындан разговорныйды үйрөнүп атат да. Сиз эле ошол англис тилинен сабак берип атасыз, сиздин учениктериңиз бир ай, 2 айдын ичинде сүйлөп кетип атат. Демек, сиздин талантыңыз бар экен да. Ошол англис тилин үйрөтүү боюнча менин авторский методикам деп сиз сунуштап сатсаңыз, сизден элдер көбүрөөк пайда алат да, чем тигил айлыкка ради зарплаты деп иштеп аткан адамга караганда сизден көбүрөөк пайда алат. Ошондуктан ар бир адамыңыздар күчтүү тарабыңызды сыйлап, урматтап, ошол багыт менен кетишиңиздер керек. Ошондуктан урматтуу менин мекендештерим, ар бир адамдын негизи ошол күчтүү тарабы, то есть таланты, ал анын өзөгү болот экен да. Мисалы үчүн колумда карандаш кармап турам да. Бул карандаш өчүргүчү болушу мүмкүн, жок болушу мүмкүн. Кааласам мынтип отуруп алып кемиришим мүмкүн. Кааласам бул сыртын боеп салышым мүмкүн. Бирок мунун эң маңызы, мага пайда келтире турган жери бул мунун өзөгү да. Ушул өзөгү болгон үчүн мен кагаздын үстүнө из калтырып жазып атам. Ошондой эле ар бир адам кандай кийинип турат, кебетеси кандай, байлыгы барбы жокпу, ата-энеси кандай тарбия берип атат, берген жокпу, кандай связьтары бар жокпу, кайсы мамлекетте жашап атат. Мына ушунун баары второстепенный да. Ар бир адамдын эң баалуу жери бул өзүнүн таланты, ушул жашоого жаралган күчтүү тарап таланттары да. Ошол аркылуу гана бул адам баалуу боло алат. Ошол күчтүү тарап аркылуу элдерге кызмат кылса, бактылуу дагы болот, акчасы да пайда болот, эл четинде кадыр баркка жетет. Мына ошон үчүн ар бириңиздер бул ааламды талантыңыз аркылуу байыта аласыз да. Сиз элди талантыңыз аркылуу байыткан сайын өзүңүз дагы финансылык байысыз. Анан дагы суроо берет да, хорошо, күчтүү тарап деп көп айтасыз, аны кантип аныктай алабыз, кандай кеңештерди бересиз деп сурап атасыздар да. Мына мен сиздерге 3 эле лайфхак берейин. Кааласаңыз ошол дептер, ручка алып жазып алыңыздар. Эң биринчи суроону бересиздер. Мына мисалы үчүн сизге 1 айда кенен жашаш үчүн канча сом керек?
Кээ бирөө 50 миң сом дейт, кээ бирөө 100 миң сом дейт, кээ бирөө 200 миң сом дейт да. Анан мен айттым, макул. Ай сайын бирөө сиздерге 200 миң сом берип атат да. То есть финансылык муктаждык жоголду. Вот ошондо сиз кандай жумуш менен алек болот элеңиз, кандай жумушту жасайт элеңиз? Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос. Сиз бүт все включено деп бир ай эс алууңузду камсыздап төлөп беришти да. Чет өлкөгө Мальдивага бардыңыз, бир ай уктадыңыз, сууга түштүңүз, жыргадыңыз, прям аябай эс алдыңыз да. Анан отделать нечего, кайсы жумушту жасап баштайт элеңиз? Вот ушул өтө маанилүү суроо, муну дагы берсеңиз болот да. То есть отделать нечего, сиз кайсы жумушту жасап баштайт элеңиз? Анан үчүнчү суроо. Бардык адамдар материалдык байлыктар үчүн аракет кылып атат да. Мына өзүмдүн үйүм болсо, машинам болсо, бир акча алып келе турган дүкөнүм болсо деп мисал үчүн кыялданат да. Анан айтасың, макул. Үйдү алдыңыз, машинаны алдыңыз, дүкөнүңүз дагы бар, ал дагы стабилдүү түрдө доход алып келип атат. Мына андан кийин эмне кылат элеңиз? Бул үчүнчү суроо да. Вот ошондуктан ар бир адам, бир дагы адамды көргөн жокмун, өзүнүн жумушун сүйгөн, өзүнүн жумушу канчалык кризис болсо дагы ошону алектенип сүйүп жасаган адам мындай дайыма бактылуу болот да. Анан акчасы бар, жакшы адамды деле тапты, үй бүлөсү бар, бирок ошол өзүнүн жумушун жасабай жүрөт. Ошол бирок бактысыз болушу мүмкүн да. То есть элестетиңиз, сүйгөн жумушуң бул эң башкы сенин бактылуу кылган өзөгүң экен да. Мына мен өзүңүздөр деле ойлосоңуз, 2008 жылдан баштап элдер менен иштеп келатам. Группа менен сабак бердим, жеке сабак бердим, онлайн сабак бердим. 3 жаштан баштап 75 жашка чейин адамдарга сабак бердим. Жөнөкөй пенсионер болуп жүргөн тиги депутат, чоң бизнестердин ээси, бизнесмендерге сабак бердим. То есть бул жерде бүт адамдар сабак алышты да. Ошол бардык адамдар такалып келип, бактылуу болгусу келеткен, өзүнүн потенциалын как можно больше чыгаргысы келеткен да. Ушул эки потребность эң башкы болуп келатат да. Анан мен ушуларга консультация берип атып, өзүмдүн дагы эң туура кесибимди тандап таптым да. Адамдардын күчтүү тараптарын таап, анын потенциалын максималдуу түрдө бул дүйнөгө чыгаруу. Мына ушул менин миссиям экен да, көрсө. Анан китептер аркылуу деле ар бир видео, мындай YouTube'ка видео курс чыгарсам дагы, онлайн курс жазсам дагы, түз эфирге чыксам дагы, дайыма ушул адам өзүнүн өзөгүн, талантын таап, ошол аркылуу бактылуу болуп, элдерге дагы кызмат кылып, аларды жыргатса деген, бул эң башкы менин миссиям болуп атат да. Сиз бир гана өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды таап, элге кызмат кылып баштаганда, ошондо гана бактылуу болосуз, финансылык жактан дагы жашооңуз оңоло баштайт. Ушул менин сиздерге эң основной посланиям болот да. Кантип ошол күчтүү тараптарды профессионалдуу кылып, жеке брендти түзүп, кантип ошол элге мындай ишеним арттырып, то есть элдин ишенимине жетип, анан кандай качественно ошол услуганы көрсөтүш керек, анын баары уже билим аркылуу келет. Ар бир адамдын мээси 100 миллиард нейрондук клеткадан турат да. Анан ар бир сиздин кыймыл аракетиңиз, оюңуз бул ошол нейрондордун туташууларынан турат да. Ал туташууларды синапсы деп коебуз. Мына 35 жашка чыккан адамдардын уже синапстары бардыгы катып, мындай устойчивый болгон кези болот экен да. 35тен кийинки жашоосу ошо синапстардын түзүлгөн связьтар аркылуу анан кете берет экен жашоосу. Эми сиз жаңы билим алганда, же башка бирөөнүн мындай кеңешин алганда,
мындай слабый жаңы синаптический связь пайда болот экен да. Бирок анын айткан кеңешин дароо колдонбосоңуз, ал билимди тереңдетип окуп пайдаланбасаңыз, ал связь кайра эле жоголуп кетет экен. Мына ошон үчүн кээ бир адамдар бар, курстан курс окуп жүрө берет, китептен китеп окуп жүрө берет, бирок эч кандай жашоосунда жаңылык жок, ийгилик жок. Эмнеге дегенде ал алган билимди кайталаш керек экен дагы, жашоодо ошону аткарыш керек экен. Эң эле кеминде сиздин жакын адамдарыңызга ошол билимди хотя бы айтып беришиңиз керек экен, өзүңүздүн сөзүңүз мененчи. Ошондо анан жанагы слабый связь акырындан күчтөнөт экен да. Канчалык деңгээлде синаптический связьтар күчтөнсө, катуу болсо, ошончолук сиздеги болгон каалоо, желание күчөй берет экен. Канчалык желание күчөсө, ошондо гана адам действие жасайт экен да. А действие, кыймыл аракет сизди результатка алып келет. Мына ошондо бардыгы туура жаңы билим алуудан жана аны кайталоодон болуп атат да. Бара-бара сизди действияга алып келет, действие результатка алып келет. Анда эмес, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, угуучуларым, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор калса бериңиздер, мен сиздерге жооп берейин. Өзүңдү өнүктүрүүнү биринчи эмнеден башташ керек дейт. Эң биринчи хотя бы ошол консультация алып алсаңыздар билген адамданчы. Мына биз адамдар мындай экенбиз да. Даже если биз хирург болсок, өзүбүздү өзүбүз операция жасай албайбыз да. Ошон үчүн тажрыйбалуу билген адамдан консультация алып алсаңыз 2 сааттык, ошондо ал сизге бир багытыңызды таап берет. Ошондон ары сиз кыймыл аракет жасап кетсеңиз болот да. Бул сиздин 10 жылдык адашууңуздан сактай турган 2 сааттык консультация болушу мүмкүн. Саламатсызбы? Үйгө акча чогултуп алган жакшыбы же квартираны рассрочка аркылуу алган жакшыбы дейт. Эгерде сиз өзүңүзгө мындай ишенбей атсаңыз, бул акчаны мен колдонуп салам, коротуп салам десеңиздер, анда рассрочкага үй алып, ай сайын төлөй бергениңиз жакшы. А эгерде бир жакшы сапатыңыз бар болсо, ошол акчаны чогултуп анан бир жакшы бир мүмкүнчүлүк келе калат да. Ошондо ошол мүмкүнчүлүктү сактанып, акчаны көбөйтө алган сиздин жөндөмүңүз болсо, анда экинчи вариантты сунуштайм да. Сизди эң күчтүү билимдүү бизнес тренер деп билем дейт. Чоң рахмат. Так. Эфир сакталабы дейт. Сакталганга аракет кылабыз. Бир техникалык абалдан эле эфирден чыгып кетпесе, биз негизи сактаганга аракет кылабыз дайыма элечи. Анткени кандайдыр бир кесепет менен кошула албай калышы мүмкүн. Кийин көрүп алат да. Анан мисал үчүн көп адамдар мына 45 жашта, 50 жашта келишет да, анткени алар жашоодо көп мындай катачылык кетирет, ар урунат, бер урунат, көп ошибка кылат, эч кандай результат жарата албайт. Анан 45, 50, 60 жашында келишет да. Жаш кезиңизде келип алганыңыз жакшы да. Мына мага 20, 25, 30 жашта келип окуса, кээ бирөө мен аябай сүйүнөм да, анткени ушунчалык убакытын экономдоп бир ийгилик жаратат да. Мен бала кезден ырдап келатам, бирок улам жылдырып отуруп 50дөн аштым. Тойлордо эле ырдайм. Чоң сахнаны эңсеп келдим, бирок кеч эмеспи деген ой келе берет дейт. Эми сиз сахнаны күтө бербей, хотя бы онлайн ырдасаңыз болот да, то есть кичинекей кыскача видео рилс чыгарып, ырдап чыгара берсеңиз болот. Ошол жактан эгерде талантыңыз болсо деле, аябай жакшы ийгилик жаратасыз да. Сатуу боюнча кандай кеңеш бересиз? Сатуу деген зависит всегда от ниши, нишадан турат да. Кээ бирөө услуга сатат, кээ бирөө товар сатат, кээ бирөө премиальный кымбат товар сатат. Ошон үчүн эгерде сиз ишканада
иштеп чоң ийгилик жаратам, мондай бир товарды сатам десеңиз, желательно убакыт акчаңызды аябай 3 айлык жеке наставничествону окуп алсаңыз жакшы болмок да. Ишкердикке түшүп кетүү үчүн кайсы курсту сунуштайсыз? Ишкердикке түшүп кетүү үчүн мен, конечно, 3 айлык жеке наставничествону сунуштайм. Анткени баары бир офлайн болот, жүзмө жүз көрүшүп сүйлөшөбүз. Ошол жактан конкреттүү багыт алып кетесиз да. Азыр кандай иш баштаса жакшы дейт. Эми ар бир адам өзүнүн күчтүү тарабына таянып туруп анан иш башташ керек да. Ато элдерде мындай стадный инстинкт деген бар да, ал экспериментально уже доказано. Көп адамдар бир нерсе кылып атса, ушуну кылыш керек экен деп артынан ээрчип жаза берет. Ал туура эмес. Мисалы үчүн азыр Wildberries жазабаш керек. Неге дегенде Wildberries'те 2 категориядагы адамдардан эч качан сиз ашып өтө албайсыз. Анын жарымысы мен Wildberries'ке жаңы кирдим, менин карточкаларым өйдө чыгыш үчүн товарды арзан болсо дагы сатайын деп себестоимость менен коюп арзан сатат. Анан экинчи категориядагы адамдар Wildberries акча алып келбейт экен, болгон товарымды аябай арзан кылып туруп, жарым баасына болсо деле сатып ийейин деп туруп избавлять этип аткандар да. Ошол эки категориядагы сатуучулар менен сиз эч качан конкуренция жаза албайсыз. Ошон үчүн баардыгы кылып атат, мен да кылам деген туура эмес да. Дайыма күчтүү тарабыңызга таянып туруп, узак мөөнөттө ийгилик жаратам деп аракет кылган туура. Чыңгыз, сени көп угам, өзүмө жакшы өзгөрүү болду. Акчаны туура пайдалана баштадым дейт. Сиз үчүн чоң кубанычтамын. Эми чынында мен мына кана YouTube'да уже 200дөн ашык акысыз видео сабактарды киргиздим. Ошол аркылуу деле көп адамдар көрүп, жашоолорун оңдоп алышты да. Ким жанагы онлайн курска катышса же жеке мындай офлайн наставничествого катышса, алар аябай эле чоң ийгилик жаратышат да. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, мына бүгүн абдан сиздерге бүт бардыгын жашырбай ачык эле айтып бердим. Кантип күчтүү тараптарыңызды табасыз, анын негизинде кантип ийгилик жаратасыз, айлыкта иштеп атып кантип параллельно баштасаңыз болот. Бүт бардыгын айттым. Эми аны улантып кетиш, билим алам, консультация алам же офлайн жеке наставничество окуйм, катышам десеңиздер, анда бардыгыңыздарды суранам. Профилимдин аягында өзүңүздөр көргөндөй WhatsApp номер турат. Ошол WhatsApp номерди басып эле консультация ала бересиздер. Финансовый сапаттуулук боюнча эң көп просмотр алган YouTube'да акысыз сабак бар. Ошону көрүп алсаңыздар болот. Ооба, бүгүн жеке офлайн жолугушуу болду. 4 саат тынбай акысыз консультация бердим. Анан сиздерге дагы азыр отуруп алып түз эфир берип атам. Ошон үчүн тамагымды деле бир аз аяшым керек да. Анда эмесе, сиздерден чоң сураныч. Мына сиздер жакшы бир баалуулук алдыңыздар да. Мына мен сиздерге мындай кызмат кылдым да. Эгерде мына бул эфирди сактап коем, кааласаңыздар 100 жолу кайталап көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздер мага ыраазычылык билдирем десеңиздер, анда өзүңүздүн стористериңизге бүгүн акысыз мыкты түз эфир көрдүм деп туруп, мени отметка кылып чыгарып койсоңуздар стористериңиздерге, мен аябай сиздерге ыраазы болот элем. Мына сиздерден болгон ошол эле нерсени күтөм да. Мен сиздерге канча деген акысыз YouTube'ка онлайн сабактарды киргизип атам. Бул видео сабак сакталып чыкканда, муну дагы өзүңүздөрдүн жакын дос, жоро жолдошуңуздарга поделиться кылып койсоңуздар болот. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм, узун өмүр, ийгиликке жетиңиздер. Биздин онлайн, офлайн сабактардан жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.